Бүгүнкү темабыз исламдын бейиши кандай, Аллахты угуп жүргөндөргө кандай убадаларды берген бейиште, ошол жөнүндө кеп кылалык. Исламдын бейиши дейт. Албетте, таквалар үчүн ийгилик орун, бак дарактар жана жүзүмзарлар, бирдей курактагы үр кыздар жана да толтура идиштер бар. Алар анда пайдасыз жана жалган сөздөрдү угушпайт. Бул сенин эген тарабынан аларга берилген мол сыйлык. 78-сүрө 31-36 аяттар. Аллах мусулмандарга бейишке барганда бирдей курактагы үр кыздарды убада кылыптыр. Үр кыздар аякта күтүп турат экен. Кыргызча котормосунда адаттагыдай эле жумшартып, өзгөртүп которгонго аракет кылышкан. Ушул эле аяттын ошондуктан орусчасын окуп көрөлүчү. Воистину, богобоязненных ожидает место спасения, райские сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и полные чаши. Кыргызчасында бирдей курактагы үр кыздар эле деп койгон. Ал эми орусчасында Эльмир Кулиевтикинде айтып атат. Полногрудые сверстницы дейт. Төштөрү чоң, же тактап айтканда эмчеги чоң кыздар күтүп турат дейт алар. Андан кийинки аяты. Бул дагы жалаң бейишти сүрөттөп берген аяттар. Акыйкатта бейиш ээлери бүгүн өз иштери менен жыргап ырахаттанышат. Алар жубайлары менен көлөкөдө, мамыктарда сүйөнүп, жазданышат, жатышат. Аларга анда түрдүү жемиштер жана каалагандар бар. Боорукер жараткандын сөзү салам болот. 36-сүрө 55-58 аяттар. Бу жерде кара менен жазылгандай, бейиш ээлери бүгүн өз иштери менен жыргап рахаттанышат. Бул эмне деген иштер болду экен? Ал кандай иш менен алек болот экен? Бейиштегилер. Аны биз албетте мусулмандардын өздөрүнүн сайтына кирип, өздөрүнүн алымдары эмне деген түшүндүрмө берет, ошого көңүл буруп көрсөк, азыр 36-сүрө 55-58 аяттар. Тафсир Ал-Жалалайнга кирсек, мына сүрөсү 36-сүрө 55 аят экен. Ал жерде мынтип жазылып турат, ага мындай түшүндүрмө берет. Действительно, сегодня жители рая заняты чтением Фи Шуглин или Фи Шуглин, не обращая внимания на то, что страдают обитатели огня. Заняты наслаждением такими удовольствиями, как лишение девственниц. Не заняты чем-то утомительным, поскольку в раю нет труда радоваться блаженной факихуна. Второе сказуемое слово. Ал жерде бейиштегилер тозокто азап тартып аткандарга көңүл бурбайт, өздөрүнүн гана рахаттануусу менен алек болот дейт. Мына заняты наслаждением. Ал эмне наслаждение экен? Такими удовольствиями, как лишение девственниц дейт. Аллах бейиште эмчектери чоң, үр девственница кыздарды берет экен. Анан ага барган мусулмандар ушул иш менен алек болот экен. Кечирип койгула, бирок башкача кыргызча сөз таппай атам. Эгерде бул ишти же сөздү сөзмө сөз которо турган болсок, анда эмне деп атат? Кыздардын кыздыгын алуу менен алек болот экен. Мына, бул менин сөзүм эмес деп. Заняты наслаждением такими удовольствиями, как
лишение девственниц. Кыздардын кыздыгын алуу менен алек болот экен. Алар ошо менен алек болуп аткан кезде Аллах эмне кылат экен? Бооркер жараткандын сөзү салам болот экен. Салам, кандайсыңар? Алар болсо бейиште ушул иш менен алек болот экен. Андан кийинки аятты окуп көрөлүчү. Биз аларды жаңыдан жараттык. Биз аларды кыз абалда калтырдык. Күйөөсүн чындап сүйгөн жана жаш курактары бирдей. 56-сүрө 35-37 аяттар. Мында бул аятта айтылгандай, биз аларды кыз абалда калтырдык деп атпайбы? Муну кандай түшүнсө болот? Муну дагы мусулмандардын өздөрүнүн сайтына, өздөрүнүн тафсиринен карап көрөлүчү. 56-сүрө 35-37 аяттар. Мына 56-сүрө 36 аят. Тафсир алжалалайын. Аженде эмне дейт? И сделал их девственницами непорочными. Каждый раз, когда их супруги входят в них, они находят их девственницами, и нет никакой боли от дефлорации. Бейиште жүргөн мусулмандар жанагыл үр кыздарга киргенден кийин, ар бир кайра кирген сайын Аллах аларды кайрадан кыз кылып жаратып коет экен. Девственница кылып. Мына. Когда их супруги входят в них, они находят их девственницами. Аякта толтура кыздар бар экен, эмчектери чоң. Алар менен мусулмандар бейишке түшүп калгандар жатат экен. Ошо менен гана алек болот экен. Анан бир жолу эле эмес, кайра кирген сайын ал кыздар менен жыныстык катнашта болуп, Аллах аларды кайрадан кыз кылып берет экен. Девственница кылып. Ушу менен бейишке түшкөн мусулмандар тынымсыз алек болот. Кылган иштери ушул болот экен. Бул башталышы. Мындан улам барган сайын, улам Куранды окуп, бейиш жөнүндө эмне деп айтып атат тафсирлерди караган сайын, мындан да көбүрөөк, мындан да тереңирээк биле баштайбыз.